Саламатсыздар, урматтуу кардарлар. Менин атым Бакырдинов Уларбек Бейшенбекович, Адекс курулуш компаниясынын башкы директору. Акыркы учурларда биз өзүбүздүн каналдарга, Инстаграмга, Ютубка жалаң эле Ала Тоо турак жай комплексиндеги батирлерибиз жөнүндө видеолор чыгарып жаттык. Анан ошол себептен бизге аябай көп комментарийлер түштү. Силер сип панелден салбай калдыңарбы, сипне болбой калдыбы, кирпич эле жакшы экенби, сип болбогон акат экенби деп атат. Ошол себептен атайын сиздерге бүгүн биз чакан бир обзор тартып кетели дедик. Артыбызда турган биздин үй бул американский стилде 300 чарчы метрлик үйүбүздө курулуш иштери кызуу эле жүрүп жатат. Азыр эле бапылдап могул жерде каар жаап аткан, каар токтоп калды. Бирок каар токтоп калса дагы балдардын жумушу токтогон жок. Андай эмесе жүрүңүздөр, мен силерге курулуштун жүрүп жатканы жөнүндө түз мындайча айтканда айтып көрсөтүп түшүндүрүп бергенге аракет кылайын. Мынакей биз азыр келдик. Бул жерге өзүңүздөр көргөндөй болсоңуздар фундаменттин куюлган, фундаменти десем бул жерге лестницанын мындайча айтканда площадкасы куюлуп, ушул жерден үйгө негизги кирип кеткен жери ушул жерде. Мынакей көтөрүлгөндө болсо биз бул жерде чакан крыльцого көтөрүлөбүз. Крыльцодагы чатыры менен жабылган. Жана азыркы учурда болсо фасадный иштери жасалып жатат. Мынакей фасад иштери жасалып жатат. Бул Технониколь компаниясынын Хауберг деген фасадный материалы. Монда болгон атайын өзүнүн мыктары менен кагылат дагы. Үстүнөн нахлёст болуп, балыктын чешуясындай болуп, мындайча айтканда кооз кирпичтин имитациясын кылып, фасадын кооздоп кетет. Бисмилла деп туруп биз үйдүн ичине киргенде эле ушул жерде абдан кенен болгон прихожка бар. Бул прихожкада болсо өзүңүздөр көрсөңүздөр болот. Монда болгон келтеген электромонтаж жасалган. Электромонтажда болсо ар бир бул автомат өзүнчө точкага баргандагы, эгерде бир жерде эле кичинекей замыкание болсо, же болбосо сиз өзүңүз мисалы холодильник сайылчу жерге сиз обогреватель сайып, аны же удлинитель сайып, анын үстүнөн дагы бир техника кошом десеңиз, бул автомат сени туура эмес кылып атасың деп туруп өчүрүп койгон. Бул өзүң гана эмес, сизди дагы контролдогон современный заманбап автоматтар. Монда болуп биз ар бир точканы өзүнчө алып келебиз дагы. Могул жерге болсо өзүңүздөр көргөндө гипс менен отургузулган. Могун ичин бошотуп, пенополистирол ичин. Анын ичине болсо биз автоматты отургузабыз дагы. Четин баарын толугу менен гипс менен мындайча айтканда бекемдеп коебуз. Ошондо автомат менен пенополистиролдун ортосунда түз такыр бир карым катнаш жок. Андан кийин мынакей прихожкадан кийин болсо биз бисмилла деп туруп үйдүн өзүнүн негизги бөлүгүнө кирдик. Киргенде ушул жер коридор. Бул жерден болсо бизге экинчи этажга көтөрүлгөн лестничный площадка болот. Бул жерге абдан кенен лестничный площадка болот. Бул жерде өзүңүздөр көрсөңүздөр, лестничный площадкага жарык берчү терезеси жасалган. Ошол эле лестничный площадканын ылдый жагында, бул сол жак бетинде болсо бизде биринчи общий санузел. Мынакей бул жерде санузелдун атайын жана душка, туалетке кетчү трубалары бүт баары тең жасалган. Өзүңүздөр да көрсөңүздөр болот. Электромонтаж дагы тартылган. Мынакей бул жерге болсо атайын металлический пластина кеткен. Пластинанын үстүнөн болсо биз электромедно монолитный кабелди кетиргенбиз. Бул жерге келип туруп точка болсо родмант менен жана гипс менен отургузулган. Жана мунун эки жак бетинен гипсокартон чапталат дагы. Ошондо биздики наружный, но лоточктун ичинде, эки гипсокартон ичинде калып кала берет. Жүрүңүздөр, бул үй абдан кенен пландалган үй. Өзүңүздөр көргөндөй сол жак бетинде киргенде эле лестницанын астында санузел бар. Эми оң жак бетине кирсек, бул жерде биринчи кабаттагы ата-эненин уктоочу бөлмөсү. Мынакей абдан кенен. Дагы бир баса белгилеп кетишкен нерсе, терезелери бийик. Дубалдын бийиктиги болсо биринчи этажда бул 3,5 метрди түзгөн да. Бул таза черновой мындайча айтканда бийиктиги да. Анан бул жөнөкөй спальня эмес, мастер спальня деп коебуз. Бул жерге кирсек, бул гардеробный. Анан гардеробныйдан болсо биз кайра өзүнүн ата-эненин өзүнчө санузелу бар. Бул жерге кирип, мындайча айтканда адамдар дагы общий санузелду колдонбой эле ушул жерден, эгерде үйдө улуу кишилер болсо, аябай ыңгайлуу болот да. Өзүнүн кийими дагы шкаф жасап отурбай гардеробный болот жана санузел болот. Бул үйдү баса белгилеп кетчү нерсе, ушул эле үйдүн проектисин биздин кардарыбыз Америкадан заказ кылып атат. Америкада дал ушундай өзүнүн үйү бар экен. Ошол үйдүн копировать этип биз Кыргызстанга мындайча айтканда реализация кылып салып берип жатабыз буюрса. Мынакей, анан орусча айтмакчы, бул үйдүн фишкасы деп коет го. Бул үйдүн фишкасы ушул холдо. Могул холл
көрдүңүздөр да могу терезени көрсөңүздөр болот. Абдан чоң болгон кээилтеген терезе. Анан терезеден тышкары дагы потолокту байкасаңыздар болот. Потолоктун бийиктиги тиги жака чейин барганча 7-8 метр бийиктикти түзөт. Бул жер второй свет деп коет. Ушул жер ачык болот. Бул жерге мынакей ТВ зонасы болот, телевизор коюлат. Бул жерге болсо чоң диван коюлат дагы. Ушул холл болот дагы. Биринчи этаждан экинчи этаждын аягына чейин ушул жери ачык экинчи свет деп коет. Мындайча айтканда, ушул жерде отуруп телевизор көргөндө сиз мындай кенен бир жерде жүргөн өзүңүзгө бир ощущение аласыз да. Андан соң биз кыргыз болгондон кийин баарыңыздар билгендей коноктошуш керек. Ошол себептен могул бөлмөсүн болсо биз коноктозуучу бөлмө кылып пландалган. Мынакей бул жерге коноктозуучу бөлмөсү деп пландалган. Дагы бир баса белгилеп койчу нерсе, бул өзүңүздөр көргөндөй немени көрсөңүздөр болот, полду көрсөңүз болот. Башка үйлөрдөн салыштырмалуу биздин стяжка башкачараак болот. Себебинде бул уже утепленный стяжка да. Бул деген пенополистирол бетон менен, мынакей көрдүңөр да, пенополистиролдун мондай тоолок гранулдары менен бетон аралаштырып туруп, анан биз мындайча айтканда куюп кеткенбиз дагы. Могу сип панель менен фундаменттин стыгынан 10 сантиметр көтөрүп туруп куюп кеткенбиз дагы. Бул эртеңки күнү гидроизоляциянын, теплоизоляциянын милдетин аткарып, үйүңүздү жылуу кармап бергенге мүмкүнчүлүк түзүп берет. Анан конок үйүнөн кийин конок үйүн көрүп алдык. Өтө чоң эмес, чакан конок бөлмөсү бар, коноктозуучу бөлмөсү бар. Бирок баягы эми кандай гана үй болбосун, үйдө машиненин моторундай болгон бул кухня да. Ошол себептен бул үйдүн эң дагы бир чоң фишкасы бул кухнясында да. Мынакей көрсөңүздөр, бул жерге кухонный стенка коюлат. Өзүңүздөр деле видеодон көрсөңүздөр болот. Электромонтаж бүткөн. Мынакей атайын берки сантехнический трубалары коюлган. Ысык суу, канализация, суулардыкы электромонтажы турган. Ушул жерге толугу менен кухонный стенка болот дагы. Бул залдан кирсек болот дагы. Жана ошондой эле биз биягы кухонный зонасы болсо, биягы болсо уже столовый зонасы болот да. Өзүңүздөр көрсөңүздөр, мондай кенен чоң арка менен бөлүнгөн дагы. Бул жеринде панорамный терезелер менен, мынакей көрсөңүз болот, абдан чоң панорамный терезелер менен бул зонасы столовый зонасы. Ушул жерге тамак ичүүчү стол коюлат. Ушул жерден үй бүлө чай ичип, конок досторун тосуп, мындайча айтканда өзлөрү кенен жашаганга мүмкүнчүлүк алат. Дагы бир өзгөчөлүгү, ошол эле столовый зонадан биз кайра эле эшикке чыгып кеткенге мүмкүнчүлүк алабыз. Бул жерде да чоң стекло, алюминиевый эшик терезелери болот дагы. Бул жерге көрдүңүздөр, лестницасы куюлган, лестницасы. Кааласаңыз сиз бул жерден кирип кетсеңиз болот, кааласаңыз парадный эшиктен кирсеңиз болот. Мынакей биринчи этажда бизде чоң кенен холл бар, второй свети менен, өзүнчө кухнясы бар, столовый бар, коноктозуучу бөлмөсү бар, мастери спальнясы бар, жана ошондой эле общий бир санузел бар. Эми азыр сиздерге биз экинчи этажды көрсөтүп берели. Мынакей биз азыр экинчи этаждын негизги коридоруна чыктык. Мынакей өзүңүздөр көрсөңүздөр, абдан коридору кенен. Мынакей бул жерди көрсөтүп кетишибиз керек. Бул жерде болсо лестничный площадка болот. Ушул жерден экинчи этажга көтөрүлгөнгө мүмкүнчүлүк болот. Ал эми биз азыр көтөрүлүп кеткен лестница турган жерге болсо, бул жерге атайын стеклянный перилалар коюлат дагы. Бул жери ачык бойдон второй свет болуп, мындайча айтканда холл зонага пространство берген зона болот да. Экинчи этажга көтөрүлгөндө эле биз биринчи этаждагыдай эле сол жак бетинде бизде өзүңүздөр киргенде көрдүңүздөр да. Бул жерде дагы общий санузел бар. Мынакей бул биринчи санузелы. Бул жерде раковина турат. Андан кийин болсо биз бул жагына кирсек, бул жагында дагы уже душ, туалет жайгашкан. Мынакей экинчи этажда дагы общий санузел бар. Жана ошондой эле ушул эле бул лестницаны көрсөңүздөр болот. Ушул эле биз бул эмеден, санузелдан атайын тетиги жерге неме калтырып кеткенбиз, атайын кичинекей место калтырып кеткенбиз. Бул жерге болсо кийинчерээк эшик коюлат дагы. Эгерде сизге чатырга кириш керек болсо, чатырга ушул жерден кирип кеткенге мүмкүнчүлүк аласыз. Андан биз кайра немеге чыгалы, коридорго чыгалы. Коридорго чыккандан кийин, азыр бул жерде өзүңүздөр көргөндөй курулуш иштери жүрүп жатат. Биз экинчи этаждагы биринчи уктоочу бөлмөгө кирдик. Мынакей бул биринчи уктоочу бөлмө. Өзүңүздөр көргөндөй абдан кенен.
видеого да біз проектісін қойып қоямыз, проектісінен да кенен қарап алсаңыздар болады да. Бірінші этаждың биіктігі 3,5, екінші этаждың биіктігі болса 3,20. Мынакей өзіңіздер көрсеңіздер болады, абдан кенен. Азыр бұл жерде құрылыс жүріп жатады. Бүт бұл ОСБ болып көрініп, биіктіктігі сізге жақсы сезілбей жатады да. Құдай бұйырса үйді толық бүтіп, отделкасы бүткенден кейін кенен обзор тартып береміз. Ошондо көресіздер да, абдан биік, кенен үй екені ошондо сезіледі да. Андан соң біз қайра коридорға шығабыз. Қайра коридорға шығып тұрып, біз уже екінші этаждағы екінші уктоочу бөлмөгө кірдік. Мынакей, бұл жерде екінші уктоочу бөлмөсү, электромонтаждар бүткөн. Тетиги жерде чыгып турган трубаларды көрсөңүздөр болот. Бул да жөн труба эмес. Бул вентиляционный системанын трубасы, келечекте размеринен жараша кесилип, ал жерге вентиляционный системанын милдетин аткарган трубалар. Андан кийин болсо биз уже үчүнчү уктоочу бөлмөгө кирип жатабыз. Мынакей. Бул үчүнчү уктоочу бөлмөсү. Үчүнчү уктоочу бөлмөсүндө болсо мастер спальня болчу. Бул жерде да өзүнүн сан узулу бар. Мынакей. Бул жерде өзүнүн сан узулу бар. Бул да абдан ыңгайлуу. Көбүнчө бизде ата-эне ылдый жакта болот. Ал эми үйдүн ээси өйдө жагында болуп калат да. Анан бул терезеден көрсөңүздөр болот. Бул жерде балдар фасадный работасын катуу кызуу иштеп жатышат. Ишиңерге береке, ишлигере болсун. Кыштын кыраан шилдесине карабай балдар иштеп жатышат. Эми биз экинчи этаждагы 4-чү немесине кирели. Уктоочу бөлмөсү. Азыр бул жерде деген эч ким жок, бирок жайында, күзүндө, кечкүстө биздин куруучу балдар ушул жерге терезелерди коюп алып эле, мындайча айтканда, кескесте түнөп жатышканда, себебинде сип панелден дагы бир жолу баса белгилеп кетебиз. Терезени жаап койсоңуз, үй болсо замурованный да. Бул үйдүн дагы бир өзгөчөлүгү, мынакей азыр биз экинчи этажда жүрөбүз да. Мынакей. Экинчи этажда жүрөбүз. Көрдүңүздөр, дуалдары дагы сиптен, экинчи этаждын полу дагы сиптен, жана потолок дагы сиптен да. То есть бул үй жып-жылуу болот буюрсачы. Ушул 300 чарчы метр үйдү кардарыбыз сиз чакан бир времянканы жылыткандай эле энергия коротуп, жылытып, жылуу жашайт да. Себеби дегенде бул үйдү бизге кардарыбыз заказ кылганы өзү Америкада 10 жылдан бери Америкада жашайт экен. Дал Америкадагы үйүн Кыргызстанга копировать этип, салып берип жатат. Себеби дегенде айтат, ушул жерде биз мурда 15 жыл мурун кирпичтен салынган үй бар эле, ошол үйдү бузуп туруп салып берип атабыз. Ал айтат, мен ата-энеме дейт, Кыргызстанда туруп, бирок Америкадагыдай современный, жылуу, жете түрөгө бекем үйдө жашаса, менин жүрөгүм тынч болот деп, атайын бизге келип, Америкадан бери учуп келип, мына заказ кылып жатышат. Ошол себептен сип панель менен биз үйлөрдү курганды токтоткон жокпуз, дагы эле куруп берип жатабыз. Эгерде сиз дагы үй курам деп пландап жаткан болсоңуз, бизге азыр офисте киши азыраак, жазында киши көбөйөт. Азыр келип, проектилерди тактап, эсебин чыгарып, жазга кезекке туруп, Кыргызстандын кайсыл жерине болбосун, биз сизге кыялыңыздагы үйүңүздү салып бере алабыз. Эми баарыңарды кызыктырган суроо болушу мүмкүн. Биздин видеолордун астында дайыма комментарий калтырышат. Үйдүн баасы жөнүндө айтып кетти. Үйдүн баасы жөнүндө айтып кетсек, мисалы, дагы бир жолу баса белгилейм, ар бир үйдүн баасы индивидуально чыгат да. То есть жеке сиз менен такташууда гана, процессте гана аныктай алабыз да. Мисалы, бул эле кардарыбыздыкын айтып кетсек, башында биз фасадный материалдын ламиниум деген материал менен кылабыз деп кеңешип жатканбыз. Мисалы, ошол ламиниум деген материалды алсак, ошол өзү материал эле, фасадка кетчү материал эле 2,5 миллион сомдун баасын түзмөк да. Бирок анан кийинчерээк кымбат болуп кетет экен деп, мына Технониколго токтолушту, Хаубергке. Ушундай сыяктуу кылып сиз менен да кеңешишибиз керек да. Ошол себептен силерге ориентир катары, эгерде ушундай сыяктуу 300 квадратный метр үйдө пландасаңыз, 75 000 долларын тегергенде, биз сизге под евро ремонт деңгээлге чейин толук материал, работа, биздин мындайча айтканда эмгек акыбыз жана мамлекеттин налогтору баардыгы включительно орто эсеп менен 75 000 долларын тегере деп эске ала берсеңиз болот да. Ал эми так сумманы чыгарыш үчүн сиз экөөбүз отуруп алып, мисалы, бул үйдүн проектисин боюнча биринчи этаж 3,5 метр болду, экинчи этаж 3,20 болду. Сиз балким мен биринчи этажды 3 кылам, экинчи этажды 2,80 кылам десеңиз эле, уже үйүңүздө минимум дегенде эле 500 000, 600 000 сом уже үнөмдөөгө барат да. Ушундай сыяктуу нерселерди биз такташыбыз керек. Ошонун баарын такташкандан кийин гана баа чыгат да. Ал эми сизге кандайдыр бир куруучу балдар
же болбосо куруучу компания сиз менен жолукпай, такташпай, проектин аныктабай, материалдарын аныктабай туруп мен сага мынча миң сомго салып берем десе, значит ал чындыкка дал келбейт. Себебинен да курулуш деген өтө көп нерседен турат. Ар бир нерсени өзгөрткөн сайын суммаңыз өзгөрүп кетет. Ошон үчүн мен дагы бир жолу чакырып кетем. Кышкы учурда офисте киши аз учурда келип материалдарды тактап, планировканы тактап, жазга пландай бериңиздер.